Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Арыбаңыздар, менин атым Урмат Борченов, бул туруштук берүүсү биз баштайбыз. Кыргызстандагы пандемиянын алгачкы күндөрүндө WhatsApp аркылуу өлкө бийлиги шаарлардын үстүнөн учак менен химиялык заттарды чачып жатыптыр деген билдирүү тараган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул маалыматты четке кагып, жада калса эл көп жашаган аймактарды зыянсыздандыруу боюнча иштер жүргүзүлбөгөнүн билдирип чыгышты. Бул фейк маалыматтын күлкү келтиргени мындай операцияны жүргүзүү үчүн өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өзүнүн учагы дагы жок экен. Анда эмне үчүн адамдар бул WhatsApp билдирүүнү жайылтып, жакындарына жиберип, талкуулап, акылга сыйбаган нерселерди ойлоп таап жатышты? Фейктер же жалган маалыматтар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, чыныгы маалыматка караганда 10 эсе таралышы мүмкүн. Окуяда канчалык укмуштуудай таң калыштуу нерселер камтылса, ошончолук кызыктуу болуп, адамдар аны башкаларга айтып берүүнү каалары айдан ачык. Бирок мындай жасалма фейктердин бирде болбосо, бирде зыяны тийбей койбойт. Пандемия учурунда көптөгөн фейктерден улам адамдар туура эмес дарыланып, коопсуздук чараларын көрбөй, ден соолугуна, ал тургай өмүрүнө коркунуч жаралды. Көпчүлүк фейктер бет кап тагынуу тууралуу болду. Мисалы, Россияда кара мүртөс адамдар волонтерлордун атын жамынып, банги заттары камтылган бет каптарды таратышкан. Бет каптарды алган адамдар баңгизаттан эсин жоготуп, андан кийин аларды тоноп кетишкен деген фейктер орун алды. Бул маалымат жалган болуп чыкты. Бирок көптөгөн адамдарды адашууга алып келди. Жалган маалымат тууралуу дагы бир мисал. Кадимки бир жолу колдонулуучу масканы кийүү көмүр кычкыл газына ууланууга алып келет. Оозуңузду жапканда иштен чыккан аба менен дем алып, өзүбүздү ууландырабыз деп да чыгышты. Бул албетте өтө эле акча чапкандык. Бет капты туура кийүү менен адам өзүн коргойт, ден соолугуна зыян келбейт. Же мисалы, Германияда бет кап кийген 13 жашар кыз коомдук транспортто кычкылтектин жетишсиздигинен каза болду деген фейктер болгон. Бул маалымат да жалган болуп чыкты. Бирок мындай мифтер тез жайылып, адамдар ага бат ишенишет. Бет кап тагынуу ыңгайсыз. Албетте адамдар бет кап тагынбоого шылтоо табуу үчүн ар кандай жоромолдорго ишенүүгө даяр. Мындан тышкары көпчүлүк чыныгы илимий маалыматтарды карманып, бет кап тагынып жүрүп деле ооруп калуу мүмкүн дешет. Ооба, эгер бул илимпоздор лабораторияда колдонгон жогорку деңгээлдеги респиратор болбосо, бет кап сизди коронавирустан 100% коргой албайт. Бирок биз андай коргонуу каражаттары жөнүндө эмес, кадимки биз дарыканадан аз акчага сатып алып жүргөн, ал тургай үйдө өзүбүз тигип ала турган бет кап тууралуу кеп кылып жатабыз. Бет кап тагынуу көптөгөн талаш тартышка түшүп келет. Бирок бет кап тагынууга каршы жана макул болгон көптөгөн аргументтерден биз жөнөкөй тыянак чыгарсак болот. Эгер коомдогу адамдардын көпчүлүгү бет кап тагынса, анда вирусту жуктуруп алуу коркунучу кыйла төмөндөйт. 2020 жылдын май айында Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаага милдеттүү бет кап тагынуу режимин киргизүүгө аракет кылган. Бирок эл буга караманча каршы чыкты. Эмне үчүн мындай болду? Тилекке каршы пандемия биздин мамлекет үчүн оор сыноого айланды. Көпчүлүк жарандарыбыз туура жана пайдалуу чечимдерди кабыл алууларга бийликке болгон ишенбөөчүлүк менен жооп кайтарышты. Көпчүлүк нааразы болуп, араң турган эл күн сайын кантип бет кап сатып алмак эле дешип, көбү май айында бет кап тагынуудан баш тартышты. Анын кесепетин июнь айында оорулардын саны кескин өскөндө көрдүк. Эң негизгиси, бет капты калаада эле эмес, айылдарда дагы тагынуу керек. Бүгүнкү күндө соода борборлоруна, банктарга жана дүкөндөргө бет капсыз кирүүгө тыюу салынгандыгын көрүп жатабыз. Бирок аймактарда абал таптакыр башкача. Көптөгөн айылдарда бет капты сатып алууга мүмкүн болгон дарыканалар жокко эсе. Бирок дээрлик көпчүлүк элдер деле муктаждыкты сезишпейт же акчасы текке кетет деп эсептешет.
Бет кап андай деле кымбат эмес. Бет кап ашып кетсе маршруттук таксинин жол акысы. Албетте, пандемиядан көптөгөн үй бүлөлөр каржалып, ар бир сомун эсептеп турган чагы. Бет кап үчүн 10 сом сарптаса, бир үй бүлө мүчөсүнө айына 300 сом коротот экен. Бирок бет капты өзүңүз деле жасап алсаңыз болот да. Эң жөнөкөй бет капты 4 же андан көп катмардагы марлиден же башка материалдан ийкемдүү ленталар менен тигип алууга болот. Бет кап хирургиялык же респиратор болушу шарт эмес. Бет капты эң негизгиси көпчүлүк арасынан же коомдук жайларда үзгүлтүксүз тагынып жана социалдык аралыкты сактоо жетиштүү. Үйдөн жасалган же ал тургай дарыканадан сатып алган бет кап сизди 100% коргобошу мүмкүн. Бирок сиз башка сактык чараларын сактасаңыз, айрыкча социалдык аралыкта жүрсөңүз, анда коронавирустун жугуу коркунучун бир кыйла азайтсаңыз болот. Ошондой эле чүпүрөктөн жасалган бет капты бир нече жолу колдонууга болот. Аны жууп, кайрадан тагынып алууга болот. Бул күн сайын жаңы бет кап сатып алгандан кыйла арзан эмеспи? Алдыда бизди ар кандай майрамдар күтүп турат. 23 февраль, 8 март же кимдир бирөөнүн туулган күнү. Кадимки байпак менен кол жоолуктун ордуна бири-бириңизге бет кап белекке бериңиз. Бул сиздин жакындарыңызга болгон чыныгы камкордугуңуз болуп саналат. Сиз көрүп жаткан туруштук берүүсү жана мен Урмат Борченов. Арбаңыздар жана оорубаңыздар. Сиздер көрүп жаткан туруштук теле долбоору бүгүн бизде байланышта Саламаттыкты сактоо министрлигинин Республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун адиси Дүйшөнкулова Марина Касымбаевна. Марина Касымбаева, саламатсызбы? Саламатчылык. Анда суроолорго өтө берели. Эгерде вирус көпчүлүк бет каптардан өтө алса, эмнеге биз бет кап тагынышыбыз керек? Эң биринчиден бул адамды коргоо убагында же болбосо коронавирус инфекциясынын алдын алуу жолдоруна бул ошо бет капты тагынуу жолдорунун бири болуп эсептелинет. Бет капты эмне үчүн тагынасыздар? Бул бет кап эч качан вирустан коргой албайт. Бул сиз деген мисалы коронавируска чалдыксаңыз, бул сиздин жаныңыздарды, сиздин туугандарыңызды, сиз менен бирге жүргөн адамдарды гана сиз өзүңүз жоопкерчиликке алып, бет капты тагынып, сиз аларды кандайдыр бир коргосоңуздар болот да. Бул бет кап эң биринчиден бул адамдан, ошол бир адамдан экинчи адамга жукпаган жолдордун бири болуп эсептелинет. Бул эң маанилүү нерсе. Эмне дегенде, бул бет каптын да түрлөрү бар эмеспи? Бул жөнөкөй жана жөнөкөй материалдан жасалган бет кап болушу мүмкүн, жана KN95 деген болушу мүмкүн, же башкача мисалы хирургиялык бет кап болушу мүмкүн. Бул түрлөрү дагы көп. Бул алардын дагы өзүнүн эрежелери бар, тагынганда эрежелери бар. Эң биринчиден бул жөнөкөй материалдан жасалган бет капты бул жөнөкөй адамдар көчөдө эмес, бул жана бир нерсенин ичинде же болбосо көп адамдар жайгашкан жерлерде тагыныш керек. Ал эми сейилдеп мисалы көчөдө жүрсөңүздөр, бул таза аба менен дем алган сунушталат эң биринчиден. Жана жада калса бул бет каптын жана тагынганын дагы эске алышыбыз керек. Эң биринчиден бул мөөнөтүнө да жараша болуш керек. Эң биринчиден бул мөөнөтү мисалы жөнөкөй бет капты, хирургиялык бет каптарды, бул медициналык бет каптарды биз 2 сааттан ашык тагынбашыбыз керек. Эң биринчиден бул бир адамга экинчи адамга жукпоонун кандайдыр алдын алуу иштеринин бири болуп эсептелинет. Бет каптын түрлөрү тууралуу айта кеттиңиз. Башында атайын белгиленген вирустан коргой турган FFP3, N95 стандартындагы бет каптар сунушталып атты эле. Азыр болсо кандай гана болбосун бет каптарды тагынгыла деген сунуштар болуп атат. Негизи эле кандай бет каптар коргой алат? Бул бет кап негизи жана жөнөкөй бет кап, жөнөкөй материалдан жасалган бет каптар жана медициналык бет каптар бул эч убакта адамды коронавирустан коргогон максатында эмес, бул ошол адам башка адамга жугузбоонун максатында гана тагынышыбыз керек. Эмне дегенде, мисалы ооруган адам чүчкүргөндө, дем алганда же сүйлөгөндө шилекей аркылуу болобу, дем алуу аркылуу болобу, 1 метрдик аралыкта турган адамга жууп калышы мүмкүн. Ошондуктан эң биринчиси бул адам
өзүнө жоопкерчилик алып, өзүнүн туугандарына жоопкерчилик алып, бет капты тагынганда бул бир адамдан экинчи адамга жукпоонун эң биринчи негизги себептеринин бири ошол бет капты сунушталат да. Ал эми жана сиз айта кеткендей, жана KN95, FFP деген маскаларды болсо көбүнчөсү бул медициналык кызматкерлер тагыныш керек. Эмне үчүн дегенде, бул чындыгында бул маскалар, бул бет каптар бул адамды кандайдыр бир 95% чейин вирустук кандайдыр бир вирустардан коргой алат. Бул медициналык кызматкерлерге гана сунушталат. Эмне дегенде, алар тез арада жана кызыл зона деп атпайбы, ошол жерде мисалы түздөн түз бейтаптар менен чогуу кандайдыр бир манипуляция кылгандыктан, ошо ишин жүргүзгөндүктөн, бул медициналык кызматкерлерди коргош үчүн бул ошондой маскаларды тагыныш керек. Анын тагынуу мөөнөтү 4 сааттан 6 саатка чейин тагынат жана ар бир ошол саат сайын бул алмаштырууга зарыл. Адамдарга кандай бет кап тагынуунун айырмасы барбы? Сиздер өзүңүздөр айткандай, дарыгерлер, медперсонал атайын бет каптарды тагыныш керек экен. Ал эми мисалы үчүн жаштар, карылар же болбосо өнөкөт оорулары бар адамдардын бет каптарынын айырмасы болуш керекпи? Бул негизи мындай, ар бир адамга кандайдыр бир эле же болбосо жашына жараша, өзүнүн жынысына жараша, профессиясына жараша бул кандайдыр бир бет каптардын эрежелери жок. Бул жөн гана мисалы жанагы KN95 маскасы, FFP деген маскалар бул көбүнчөсү медициналык кызматкерлерге гана арналат. Ал эми жөнөкөй адамдар, мисалы кандайдыр бир бир жерге барсаңар, дүкөн болобу же жумушуңуздарга барсаңыз болобу, кандай болбосун да бир бет кап тагынып жүрсөңүздөр, бул кандайдыр бир коронавирустун кандайдыр тарашын жокко чыгарат. Бет капты көп тагынуу зыян деген чынбы? Нымдуу ткандарда бактериялар, вирустар көп топтолсо, демек мен үчүн зыян алып келиши мүмкүнбү? Буну эми башкача жолу менен карасак туура деп ойлойм. Эмне дегенде, бул бет каптын дагы, ар бир бет каптын өзүнүн мөөнөт, тагынуунун да мөөнөтү бар. Бул жөнөкөй бет капты же медициналык жана хирургиялык бет кап болобу, кандай болобу, бул өзүнүн жана одноразовый деп коет эмеспи, бир гана жолу тагынган бет каптардын мөөнөтү бул 2 сааттан ашпашы керек. Эмне дегенде, 2 сааттан ашык болгон тагынса, бул кандайдыр бир ушул дем алуу процессинде, бул дем алганда бизде деген жана муздак аба кирип жана кайра чыкканда дем алуу процессинде бул бизден мындай чыгат да, буу чыгат да. Ошо буунун артында бул мисалы 2 сааттын ичинде буу чогулуп отуруп, ошо бет каптын ичиндегисин сууланып коюшу мүмкүн. Бул сууланганда температура мисалы башка абанын температурасына жараша караганда, бул бет каптын ичиндеги температура көтөрүлгөндүктөн, бул көптөгөн микроорганизмдерге жакшы шарт түзүп берет дагы. Бул 2 сааттын ичинде бул микроорганизмдер көбөйүүгө дуушар болот. Ошондуктан бул адамга зыян алып келет. Ошондуктан эң биринчиден бул зыян алып келбеш үчүн бул ошол ар бир бет каптын өзүнүн мөөнөтүнө жараша гана тагынышыбыз керек. Мисалы сууланып кеткен болгон күндө же болбосо сууланып, бууланып, кандайдыр бир дискомфортту сезсеңиз, бул тез арада бул бет кабыңызды алмаштырышыңыз керек. Эгер мен спорт менен машыксамчы, бет кап тагынсам болобу? Зыян болбойбу? Эң биринчиден бул дарыгерлердин кеңеши, эң биринчи бул спорт менен машыксаңыз, бет капты тагынбай койсоңуз деле болот. Эмне дегенде, бул дем алуу процессине кандайдыр бир мындай өзүнүн залакасын тийиши мүмкүн. Мисалы машыгууда кандайдыр бир өпкө жакшы иштейт, жүрөк жакшы иштейт, ошол уламсаң тез-тезден дем алганга караганда бул бет кап менен кандайдыр бир оор абалга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан машыгуу учурунда, спорт машыгуу учурунда бул бет капты тагынбай койсоңуздар болот. Бирок эң биринчиден бул башка социалдык дистанцияны карашыбыз керек. Бул ошо аралыкта социалдык дистанциянын аралыгы бул 1 метрден кем эмес аралыкты кармап турсаңыздар, бул өзүңүзгө дагы жакшы. Эми колдорду антисептик менен тазалоого көнүп калдык. Ал эми бет капты туура колдонууда, тазалоодо кандай эрежелер бар? Туура эрежелери бар. Өзүнүн бет каптын тагынганында өзүнүн эрежеси бар. Бул эң биринчиден бет капты тагаарда мурда эң биринчиден колуңуздарды 20 секундадан кем эмес колуңуздарды жуушуңуздар керек. Эң биринчиден суу бар болсо, жаныңызда самын бар болсо, самын менен жууп, анын да өзүнүн эрежеси бар. 20 секундадан кем эмес жуушуңуздар керек. Же болбосо андай шарт түзүлбөгөн болсо, анда чөнтөк жана антисептик менен эле колуңуздарды тазалап, жана бет капты алып тагынып
тагынсаңыздар болот. Бирок бет капты тагынганда да өзүнүн эрежелери бар. Бул эң биринчиден жанагы жипчелери бар го, ошо жипчелерин алып, өзүнүн бет кабына такыр колуңуздарды тийгизбей, бул мурдун кулагыңызга ийилип тагып, жана мурду жагында кандайдыр бир фиксатор бар, ошо фиксаторду катуу басып, эгиңиздин ылдый жагына чейин тагынышыңыздар керек. Ошондуктан бир кандайдыр бир жылчыкталар болбош керек. Бул туура жолдордун бири болуп эсептелет. Тазалоодочу? Бул бет капты тазалоодон мурдан эң биринчи, мисалы, жөнөкөй материалдан жасалган бет кап болсо, бул жана 2 саат тагынгандан кийин аны чөнтөгүңүздөргө салып, атайын бир баштыкчага салып, чөнтөгүңүзгө салып, үйгө барып жууп, самындап деле жуусаңыздар болот, жана сөзсүз түрдө үтүктөп, кайра тагынсаңыздар болот. Ал эми жанагы бир эле жолу тагынган масканы кайрадан экинчи жолу тагынганга болбойт. Бет капты көп тагынуу менен көмүр кычкыл газын көбүрөөк чыгарып, өзүбүз ууландырабыз дешет. Бул чынбы? Бул чын эмес. Эмне дегенде, бет капта көмүр кычкыл газы топтолбойт. Топтолгон күндө дагы бул кандайдыр бир ууланууга алып келиши мүмкүн эмес. Эмне дегенде, бул ошо бет капты туура тагынсаңыздар, өзүнүн мөөнөтүн сактап тагынсаңыздар, эч качан бул ден соолугуна залаласын тийгизбейт. Аймактарда элдер дээрлик бет кап тагынбайт. Аларды кантип жөнгө салууга болот? Эң биринчиден бул мен ойлойт элем, бул ар бир адам өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Жоопкерчилик өзү үчүн да жоопкерчилик алыш керек, жана жакындарына, өзү менен коштоп жүргөн адамдарга да жоопкерчиликтүү болуш керек. Ошондуктан ар бир адам, мен ушул айтат элем, ар бир жараныбызга бет капты тагынып, өзүңүздүн ден соолугуңузду дагы жана жакындарыңызды дагы сактасаңыздар болот. Марина Касымбаевна, маегиңизге ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Биз менен байланышта Саламаттыкты сактоо министрлигинин Республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун адиси Дүйшөнкулова Марина Касымбаевна болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Спорт менен машыгуу учурунда бет кап тагынуу керек дешет. Чынбы же жалганбы? Спорт менен машыгууда бет кап тагынуу болбойт. Анткени ал ыңгайлуу дем алууга тоскоол болушу мүмкүн. Тердегенде бет кап тез нымдашып, микроорганизмдердин көбөйүшүнө түрткү берет. Физикалык көнүгүү учурунда маанилүү профилактикалык иш-чара башкалар менен кеминде 1 метр аралыкты сактоо жетиштүү. Демиңизди 10 же андан көп секунд кармоо жөндөмдүүлүгү коронавирустун бар же жок экендигин көрсөтөт деп дагы чыгышты. Бул канчалык деңгээлде туура? Эсиңизде болсун. Дем алуунун оорлошу пневмониянын белгиси болушу мүмкүн. Бул коронавирустун оор түрү. Бирок бар эле бул формадагы илдетке чалдыкпайт. Эң көп кездешкен белгилер: кургак жөтөл, алсыроо жана дене табынын жогорулоосу. Вирусту аныктоонун эң так жолу лабораториялык тесттен өтүү. Кышкысын тез-тезден сыртка сейилдөө керек, анткени суукта вирус тез өлөт дегенин да кулагыбыз чалган. Бул чынбы же жалганбы? Адамдын дене табы аба ырайына карабастан 36 градустан 37 градуска чейинки ченемде сакталат. Суук жерде болуу вирусту жок кылбастан үшүккө кабылуу же суук тийип калуу коркунучун жаратат. Кыш мезгилинде сезондук оорулар жана вирустар көп болгондуктан ден соолугуңузга өзгөчө көңүл бурушуңуз керек. Андыктан ден соолукка кам көрүп, бир гана дарыгерлердин көрсөтмөсүнө таяныңыз. Бул туруштук берүүсү болду. Бет кап тагынып, дайыма саламатта болуп, өзүңүздү жана жакындарыңызды сактаңыз.